Assalamu alaikum. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Birinchi so'rovim emas, do'stimga so'z berib qo'ydim edi. Ruslan Daniel degan do'stim. Duo qilib qo'ysinchi. O'shalarga duo qilib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Анан кийин мындай суроо ошо сиз айтып өттүңүз ошо. Эми айтып өткөндөй эмне бул жакта баарыбыз иштеп жүрөбүз, баарыбыздын мисалы үчүн көздөгөнүбүз, ойлогонубуз баарыбыз эле Кыргызстан. Баарыбыз Кыргызстандан окуп, Кыргызстандан иштесек деген, бул жакта окуп иштегенден көрө Кыргызстанда окуп иштегенибиз жакшы болмок да. Баарыбыз эле Кыргызстанда өнүккөн өлкөдө жашасак деп ойлойбуз да. Анан кийин сиз айтпадыңызбы эмени колдойм депчи президентти эле? Сооронбай Жээнбеков. Анан мүмкүн, если Сооронбай Жээнбеков өтүп кетсе, мүмкүн. Сиз айтып өткөндөй эле жанагындай ошо Сооронбай Жээнбековдун эмесинен ички сезимин ойготуп, ошо Малайзиянын эмеси дебеңизби, премьер-министр. Ошондой премьер-министр боло тургандай, атагы чыгып, тарыхта кала тургандай киши боло тургандай, мисалы үчүн сиз ошону сиздин сөзүңүз жеткиликтүү болот да биздикине аракы. Если мүмкүн өтүп кетсе деп ойлойбуз да. Ошондой сөздү мисалы үчүн сиз жеткирип, сиз айта аласызбы, ошону жеткире аласызбы? Бир да. Ошо эми бул ичимде болуп аткан сиз айтпаңыз. Болуп аткан нерсени айтпа. Бул мен эле эмес, может баардык эле ичинде болуп аткан нерсе болуш керек. Ошо Кыргызстандын проблемасын, мисалы үчүн Кыргызстанга конгондо эле уже билсе болот. Коррупция канчалык деңгээлде экенин, Кыргызстандын абалы кандай экенин, ошол беспределдин баары уже сыртка чыгып калган да, мындайча айтканда. Ошолордун баарын жоюш үчүн, баарыбыз Кыргызстанда баарыбыз чогуу бир бактылуу жашаш үчүн, динди ошол жерде Кыргызстанда мисалы үчүн бир муштумдай болуш үчүн ошол нерсеге бирге алдыга жылыш үчүн ошо суранат элем да сизден. Ошо мисалы үчүн өтүп кетсе, эгер ошондой сөздү айтып коюңузга рахмат. Абдан жакшы суроо берип атат да. Сооронбай Жээнбеков, Мухаммад Махаткир деп премьер болсун да айтып кое аласызбы деп. Албетте айтмак турсун, аны күнүгө айтып турганга кудуретин жетет, тилим эле кесип кое болсо. Кудайга шүгүр бизде демократия деген бар экен, айтып эле келатабыз. Эмне үчүн мен ошол Сооронбай Жээнбековду тандадым, башканы тандаган жокмун деген суроону бамдап атам да. Мен ойлогон жокмун, балким ошол бардыгы гүлдөп, бардыгы сонун болуп эле биз ошо Малайзия болуп кетебиз деп деле ойлогон жерим жок да. Анткени адамдарды биз баарын эле билебиз да. Бирок менин каалаган нерсем биздеги стабилдүүлүктүн сакталышы. Анан кээде бар нерсени өстүрбөстөн өспөсүн, бирок ошону жоготпостон сактап калуу дагы чоң байлык болот да, урматтуу бир тууганым. Урматтуу бир тууган, сактап калуу дагы. Ошон үчүн кээде Кыргызстандын өзүнүн ушул абалда сакталып туруусунун өзү биз үчүн чоң ийгилик боло турган учуру болот. Анан балким мен адашып аткан болушум ыктымалы бар. Балким Кыргызстан үчүн жакшы деле президент болбош ыктымалы бар. Анын үстүнө бизде парламенттик өлкө болгондуктан бизде көп укук парламентте болот да. Азыркы жаңы мыйзам боюнча президент көп нерсе укуктуу эмес болуп эсептелинет да. Мен бирок келечекте ошол Махаткир Мухаммадтай болгон премьерлер, ушундай президенттер бизде болот деп мен терең ишенем. Ишеништин жиби бар, учугу бар. Каяктан? Мына ушул жерге балдар топтолуп, мага телефон чалып, мисалы үчүн силер баарыңар ушу келип берсеңер деп суранып атат да. Анан мен ошого келип атам.
жол киребиз төлөп, жатканыбызды төлөшүп, башка кылып, биз мындай сүйлөгөн акыбызга акча албайбыз аларга. Биз бекер сүйлөйбүз. Балким убакыт келип калат, биз өзүбүз каражатыбыз көп болгондо өзүбүз учуп келебиз да. Бирок андай мүмкүнчүлүк жок болгон үчүн силерге өзүңөр жол киребизди алып берсеңер, ошо тамак аш неме жатаканабызды төлөп берсеңер, биз барып сүйлөп беребиз деп ошону шарт коём. Анткени ага мүмкүнчүлүгү жетпейт азырынча биздики. Бирок бир убакыт келер, анда биз өзүбүз келе турган учур дагы келет. Анткени кээ бирлер барып ошол жерден садака топтоп келет дегенде түшүнүк дагы бир топтоп алгандар кээде угуп каласың да, балким чыгып калышы мүмкүн деп. Жок, мен эмнеге убакыт бөлүп келдим? Анткени ошол тамак аш менен курсага тойгонго ыраазы болуп, бир жакшы төшөгө жаткан ыраазы болуп эмес, балким ушул эл дагы бир динден билип калса деген ушундай адамдар ушу мечитке басып келип, ошол жерде карындаштар, эжелер, эркектер, жигиттер, инилер, агалар туруп атпайбы? Демек ушулардын жүрөгүндө мамлекет үчүн деген патриоттуу бир согуп аткан тирүү жүрөк бар экенинен кабар берет да. Ушулардын арасынан, балким ушулардын балдардын арасынан ошондой Махатхир Мухаммад же болбосо Ли Куан Ю же ошого окшогон чоң ишмерлер чыгат, Исхак Разаков чыгат деп мен терең ишенем. Анткени ушул жерде динин сактап аткан жерде, гарип болгон жерде, ошол жерде намаз окуп атса, ушул жерде бир зынага түшүп кетпей жашап аткан болсо, демек сөзсүз жакшы чыгат деген. Бирок ошол жакшы чыкканга чейин Кыргызстан сактап алып барып, Кыргызстан өнүктүр деп бере турган Кыргызстанды бүтүн сактап калуунун жоопкерчилиги биздин мойнубузда турганын сезиш керек, урматтуу бир тууганым. Экинчи бир маселе. Кыргызстандан окугубуз келет. Окуй турган учур дагы келет. Бирок бияка келип калдыңбы? Жок, сага биякта окуга милдеттүү болот. Анткени бул жерде окуткан илим бизде жок. Бизде жок бул нерсе. Ошону апарышыбыз керек. Анан апарып туруп анан кийин окута беришибиз керек болот да. Ошон үчүн мындай бир эң туура пикир бул нерсе. Бизде коррупция көп, бизде бюрократия көп, бизде жалган айтуу көп, бизде иштебегендер абдан көп бардыгы. Бирок эмне кылыш керек? Ошого аракет кылыш керек. Тең эле отура бериш керек. Мен ойлойм, насип кылса Сооронбай Жээнбеков ошол Кыргызстанды сактап бергенге себепчи болуп бере турган болсо, анан өнүктүргөн өзүбүздүн колубузда деп. Мен жакшы көп нерсе үмүт кылам. Балким мен жаңылып аткандырмын, бирок Кудай таанып турат, Кудай мени билет, Кудай көрүп турат деген түшүнүгү бар адам жамандык кылбайт деген үмүттөмүн да. Балким андан дагы таланттуулар көп, андан дагы кыйындар көп болушу мүмкүн. Бирок биз Кыргызстан тагдырын мындай бир немеге, тобокелге сала албайбыз да, ошону эстен чыгарбаш керек. Биздин да кандай проблема болду, билесиңер? Өзбек-кыргыз окуясы болду, анда башка болгондо, ошондой окуя болгон жерлер ошол окуядан саздан чыга албай калып кеткендер. Украина азырга чейин тынчыган жери жок. Йеменде тынччылык, Сирия мына 5 жылга айланып кетип калды. Биз ошол өтүп кеттик ошондон. Демек, урматтуу бир тууганым, көрдүңөрбү? Көпүрөдө кылдын учунда турган тагдыр өттү Кыргызстандын башынан да. Жок болуп кетиши мүмкүн болчу кадимкидей, Мамлекеттер бөлүп алып, Кыргызстан деген картадан жок болуп кетиш коркунуч бар болчу, андан өтүп кеттик. Эми дагы бир коркунуч, башкаларга сатылып кетпеш керек, Кыргызстан жок болбош керек деген бар да. Иншалла сактап бере турган болсок, силердин тукумдан иншалла жакшы чыгат. Пайгамбарыбыз дуа кылды го. Жок, буларды сен немеге алба, балким булардын тукумунан түшүнгөндөр чыгаар динди деп. Мына ошонун өзү биз динге муктажбыз. Эмнеге мисалы үчүн башка бирөө келип математика боюнча сүйлөп берсе болот да, бирөө именно мен чубак ажы болгон, мен балким динди сүйлөп аткан киши болгон үчүн динди айтып берсин деп чакырып атканын өзү, демек жүрөктөр өлгөн эмес, тирүү дегенден кабар берет да. Демек биздин махаткерлер чоңоюп атат, урматтуу бир тууганым. Ошондой күн келет, адам үмүт менен жашаш керек. Ошондо бактылуу болобуз биз. Азыркы биздин миссиябыз Кыргызстанды сактап, бузбастан, анан балдарга өткөрүп бериш. Анткени Кыргызстанды биз Кыргызстаныбызды бизге ата-бабаларыбыз берди эмес, балким биз кийинки муундан биз мындай бир карыз калгандайбыз, аларга жакшы өткөрүп беришибиз керек. Дин сакталган, маданият сакталган. Башка Европанын өлкөсүн көрүп атасыңар. Материалдык тараптан бардыгы жакшы болгон менен моралдык тарап өтө өксүгөн абалда турат да буларчы. Биздики мындай болбош керек. Биздики төрт тарабы телегеyi тегиз келишкен бир мамлекетти курушубуз керек. Ошол жолдо кетип атабыз деген мен пикирдемин. Ичиңиздеги мындай бир кырып айтып бергениңизге ыраазымын. Аллах ыраазы болсун. Досторума дуа кылыңыз. Досторуңузга жакшы тилек тилейбиз. Досторубузга, бардык досторго Кудай таалам жакшылык берсин эки дүйнө. Дуа бар. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар деген дүйнөнүн жакшылыгы, акыреттин жакшылыгы жана тозокоттон сакта деген бул эң жакшы дуа. Иншалла этегинде барыбыз кол көтөрүп дагы чогуу дуа кылабыз. Швецияда үй бүлөбүз менен көп жылдан бери иштеп, бул жерде жашап келебиз. Балдар мамилеси абдан ойлондурат. Балдарга жакшы тарбия берип өстүрүш үчүн сөзсүз Кыргызстанга кетиш керекпи же бул жерден деле жакшы тарбия берсе болобу? Насааттарыңыз бизге өтө маанилүү.
Кыргызстандын өзүндө мечиттин жанында жашап туруп балдар тарбиясыз болуп калгандар өтө көп. Тарбия ырыскы. Ошон үчүн балдарга маани бериш керек, кайсыл жерде болбосун. Кыргызстандын өзүндө туруп тарбия берсе болот, бул жерде тарбия берсе болот. Анан мен бул жерде жашап аткандарга балдарды аяка таштап биякта өзүн кала берген менен балдар жетимди тирүү жетим болуп калат. Бул эң чоң тарбияга зыян келтире турган маселе. Ата-эне балдар менен бирге болгон эң чоң тарбия. Тарбиянын биринчиси ата-эне өзү тарбиялуу болуш керек. Өзүң үйдө намаз окусаң, үйдө ата атадай, апа ападай, эркек ургач ургачтай боло турган болсо, бала ошону көрүп өсөт. Анан өзүң жиндүү болбасаң, анан балаң жакшы болсун десең жок, алма сабагын алыс түшпөйт. Ошон үчүн ата-эне биринчи кезекте өзү тарбиялуу болуш керек, урматтуу бир тууганым. Өзүң ошол сүннөттө кандай, жашоодо кандай, Кудайым кандай буйрук бергенде жашай турган болсоң ошону. Эгер үйдө дайыма борсок бышырсаңар, кийинде эле балдар кыздар үйдө борсок бышырат деген сөз да. Эгер үйдө жалган айтсаңар, балдар жалган айтат деген сөз болот. Туура, мектеп 8 саат, 9 саат балдарды бизден көбүрөөк кармайт, урматтуу бир тууганым. Бирок ата-эненин мээриммен айтылган сөз жарым саат болсо дагы жана 10 сааттан көбүрөөк таасир берет. Анткени үйдө көргөнү кылат. Сен менен чогуу уктайт, башка болот, эртең менен турат, балага жакшы таасир берип, мектепке кетип атып, кайра үйгө келгенди шаша турган болуп, үйдөгү абыра жакшы боло турган болсо, баардык ордунда жакшы болот. Анан балдарга маани берип, атайын азыр Кудайга шүгүр, Бишкекте тургандай эле интернеттен баардыгы чыгат. Атайын балдар үчүн арналган китептерди таап алып, ошолорду окуп берип, балдардын кыргызстандык экенине, мусулман экендигине сыймыктана турган сезимди жүрөккө киргизсек, иншалла баардыгы жакшы болот. Бул жерде адамдардын укугу сакталат. Укугу сакталбаган, мусулманчылык жанагыдай бир кордукка учураган Орусиянын өзүндө дагы адамдар балдарга жакшы тарбия бергендер. Москвада биз баардык анан конокко чакырышат, кээде конокко чакырган үйлөргө барганга туура келет, аяктан молдочулук кылабыз, барып нике кыясың, башка кыласың. Анан бир үйгө барсак, анан айтат, балдарыбыз дейт, барып биз сүйлөштүк дейт, бакчага барып дейт, мектепке барып, начальник класста. Балдарыбыз эт жесе аллергия болот айтып койдук дейт. Ыйманга таасирди чочкун этин берип, ошон үчүн эт жок тамактарды гана балдарга берет, анан этти кечинде үйдөн беребиз дейт балдарыбызга дейт да. Ошентип бала бакчадан, мектептен сактап атабыз тамак аш боюнча дейт да. Балдар барсаң ассаламу алейкум, алейкум ассалам, отурат, колго тарбиянын баардыгын билет. Ошолор деле жан сактап атышат. Болгону ыхлас керек. Химмат деп коет, адамда мында кам керек ошол нерсеге. Анан бир азыраак аракет керек сөзсүз түрдө. Ошон үчүн тарбияны кайсы жерде болбосун бергенге аракет кылып. Бирок ата-эне менен балдар чогуу болуш керек. Чоң ата, чоң энеге балдарды бактырып кою мен туура эмес деп билем. Алар эркелетет, алар тарбия беришпейт. Алардын тарбия берген лимит түгөндү деген сөз. Алар чарчап калган. Алар эптеп бала тынч турса, оорубаса, уктаса, ошол эсеп аларга. Ал 5 алган иш кызыгы жок аныкы. Ал бала үйрөнгөнү кызыгы жок ага. Балаң ушу ойнобаса, күлүп семиз болсо, курсагы ток болсо, чоң атага ошол эсеп да. Бир нерсе үйрөнүш керек, окуш керек, ал балдардыкы. Анан мына шведтердеги балдар такыр урушпаш керек деген түшүнүк бул туура эмес. Балдар ата-энеден бир аз сестерин тагы туруш керек, бул тарбия бар. Бул жерден сен балаң тартып алып коет дейт, анда Кыргызстанга бар аткарып кайра келиш керек болот бияка. Анткени жазалоо бар деген түшүнүш керек. Жазалоо бар деген түшүнүш керек. Адамдын мусулманчы качан тегиз болот? Кудайдан коркуу, Кудайды сүйүү, Кудайга үмүт кылуу, үч нерсе тең болгондо чыныгы мусулманчылык келет да. Кээ бир жолдор бар, только Кудайдан коркуш керек дегени бар да. Жалаң эле коркуп жашоо болбойт. Кээ бирөө Кудайды сүйүш гана керек, тасаввуфта кээ бирлер бар, только сүйүү менен гана бол, башка эчтеке жок. Кээ бирөө үмүт гана кыла берет. Биздин кыргыздар көбүнчө иншалла бейишке барабы, эчтеке кылат, бирок үмүт эле кыла берет да. Үмүт кылуу, Кудайдан коркуу, анан эмне? Сүйүү. Үчөө бирдей болгон убакытта адамдын дини аябай мындай бир калыптагы тегиз дин болот. Сиздин жубайыңыздын аялдар үчүн сабактарын интернеттен тапса болобу? Шилтеме же кайсы сайттан? Жок, интернеттен сабактары жок bizde. Ар ким ар кандай түшүнөт, туура эмес кылат. Кандай окуя болгон? Биз Сауд Арабияда окуп жүргөн учурда Жидда шаарында чоң бир аял дааватчы аял бар эле, даават кылган илимдүү. Анан ошол эжекебиз анан элге көп даават кылып жүрдү да, саудиялык. Анан интернетке жайылып кетти. Бир жаман абалда жылаңач бирөө менен жүргөн сүрөттөр тартып, ошол деп чыгып кетти интернетке. Анан мына силердин даават кылган илимдүү аялыңар ушундай деп, ошол аялдын сүрөтү чыгып, жылаңач болуп жаман абалда. Анан ызычуу болду, дүйнөлүк деңгээлде, мындан бир 15 жыл мурда. Анан аялдын далысында калы бар экен бала кезден. Аны жанагы монтаж кылганда калды билишпейт да, көргөн эмес өмүрүндө. Жөн эле бетин алып монтаж кылып коюшкан, ишенип калып, анан
атайын бир комиссияга барып аялдардан турган талысындагы калын көрсөтүп берип, тиги сүрөттө кал жок экенин айтып, андайын кутулган да. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссаламдын өзүнүн хадиси бар, аял киши өзүнүн күйөөсү менен жашаган үйүнөн башка үйгө барганда жоолугун чечпесин деген хадиси осуяты бар да. Анан эми ар кандай учур болуп аткан учурда, динге каршылар болгон учурда биз жубайыбыздын ошол экранга чыккан сүрөтү көпкө көрүнгөндүгүн көп каалабайт элек. Бирок үйдө атайын аялдарга сабак болгон жерде Курандан, араб тилинен, фыкыхтан ал сабак берет. Меккеде окуган, илимди Кудайга миң мертебе шүгүр. Анан кээ бир маселе аялдарга тиешелүү болгон аялыбыз жооп берип, бул жака алып келгенге пландап атканбыз, бирок кайсы бир себептен улам келе албай калды. Анткени биз аялдардын өздөрүн аялдар түшүндүрсө балким жакшыраак болобу деп муктаждыкты мен Америкадан сезип, анан ушундай деп ойлогом, бирок балким кийинки сабактарда кайра келгенге аракет кылсак керек деп ойлойм. Ошого интернетте сабактары жок. Бардык Швециядагы кыргыздар үчүн дуа кылып коюшуңузду өтүнөм, өзгөчө балдарыбызга. Жолдошум экинчи эл алуу маселесин киргизсе, мен өзүм тандап берген укугум барбы же күйөөм өзүнө жакканын алыш керекпи дейт. Ынтымакка келген жакшы, качан болбосун. Ынтымакка келген жакшы. Экинчи эл алганда биринчи эл капы болуп каршылык көрсөтсө, эркектер капы болот, эмнеге антесин деп. Ал анын табият укугу. Ал биринчи эл ошол экинчи эл алган каршылык көрсөтсө, жанын жактырбай айткан болсо, аял жаман көрбөш керек. Пайгамбардын аялдарда кызган кээ бир эркектер бар. Экинчи аял алам десе эле, аял каршы чыкса эле аялын уруп, токмоктоп, анан кубала бергендер бар да, бул туура эмес түшүнүк. Анын сен алганга укугуң бар, анын каршы чыккан укугу бар. Ар ким укугун өзү туура пайдаланса эле болду, урматтуу бир тууганым. Өкөң эжесиңди болосуң, катташасың деп аны кыйнаганын да кереги жок. Эгер катташпаса, катташпай эле койсун, макул. Бирок аны сен мындай эме кылып, сен макул болбодуң деп, аны рызкысын кесип, аны урушуп, коркутуп, аны үйүнө апарып таштап койгон, бул такыр туура эмес маселе. Ар кандай болуп калышы мүмкүн. Кээ бирлер бар, мындай бир оорукчан болушу мүмкүн же башка бир себептер. Бул бардык эл эркектер экинчи аял алганга болбойт. Эгерде ошол ислам талап кылган шарттар эсептей турган болсок, эркектердин бир 10% гана экинчи аял, дагы бир 5% үчүнчү аял алышы мүмкүн, 90% алганга болот. Ал эмес 20% эркектер бир аял алганга да жарабайт. Аны түшүнбөйт, бардык эл ошо мусулман болгон экинчи аял алам деп айта берет да. Аны багыш керек, ала тең карай алыш керек, ден соолугу жол берген болуш керек, башка шарттары дагы бар. Бул деген сөз мындай бир жыргагандан алсын деген маани эмес, балким ошол эркектер көбүнчө мушташы өлүп калат, башка бөлө өлүп калат, төрөлгөндө булар үндүктүн баласындай болуп чала бучук төрөлөт экен да, тез эле өлүп калат экен дагы, кыздар бышык болуп, булар көп болот экен. Анан ошого жана жесир аялдар башкалар кыйналбасын деген мааниде. Ошон үчүн экинчи, үчүнчү аял алгандар көбүнчө биз жесир аялдарды алсын, күйөөсү өлүп калгандарды алсын, балдары менен алсын деп осуят. Ал эми жаш кыздардын булардын шансы көп, турмушка чыккан, аларга мүмкүнчүлүк башкачадан издеген жакшыраак болот. Ал эми экинчи аял алгандар көбүнчө ошол муктаждарды алган болсо жакшыраак деп биз осуят кылат элек. Аябай жакшы суроолор экен. Мен намаз окуйм 5 маал. Ыйык Рамазан айында орозо кармайм. Элге жардам бергенге аракет кылам колумдан келишинче. Бирок аяккы күндөрү мен аябай жаман ойлор курчай баштады. Ал ойлор мен намаз окуп жана Куран окуп баштаганда келчү болду. Мисалы, мурун хадисче пайгамбарыбыз өмүр баянын укканда жүрөгүм эзилип кетчү, көзүмөн жаш токтоп, азыр андай сезим жок. Жүрөгүм карайып каттаган сыяктуу, ушунун себеби эмнеде дейт. Адам башкаларды көрүп этибарга алганды үйрөнүш керек. Адам башкаларды көрүп өзүндө бар нерсеге шүгүр айтканды үйрөнүш керек. Адам кыйналгандарга жардам берип, жетимдердин башын сыйлаганды үйрөнгөндө жүрөгүндө каралып кетет, урматтуу бир тууганым. Баарыбыз ошондой абалга келип калабыз. Кээде ушундай болуп туруп, адамдын жүрөгү катып калган учурлар болгон учурда, ошол кыйналып аткандарга барып жардам берип, ошолордун үйлөрүн тазалашып, ошолордун кирлерин жуушуп, мисалы үчүн, ошолорго бир жардам берип атсак, ошондо бизге эмне жүрөгүбүзгө ырайым келип, жанагы биздин жүрөгүбүздө кипирлик кете турган болот. Бой көтөрүп, жүрөк карайып калгандагысы. Андан кийин биз дайыма жакшылардын мажлистерине катышканга аракет кылыш керек. Мунуга таалимдерге, алымдардын сөздөрүнө же алымдардын китептерин окуганга, отура турган мажлистерге барыш керек. Азирет Абу Ханифа айтат, салих адамдардын өмүр баяндары бул Аллахтын бир аскери дейт. Адамдардын жүрөгүн каптып кетет. Ошон үчүн биз пайгамбарыбыздын өмүр баянын андан сырткары ошол сахабалардын өмүр баяны, хаяты сахабадан окуп, ошолор кандай экенин аракет кылсак, иншалла бардыгы жакшы болот. Үчүнчүдөн дуа кылышыбыз керек.
Чындап ыйласа сокур көз жаш чыгат деген сөз бар. Чындап дуа кылып, Кудайым ушундан сакта деп айта турган болсок, баардык ордуна келет. Анан кээ бир адамдар айтат, кантип сабырдуу болом дейт да. Сабырдуу болуш үчүн сабырдуулук кылышың керек. Кантип жүрөгүм жумшартам десең, жүрөк жумшартыш үчүн жүрөк жумшартыш керек. Адамдар бар үйрөнөт. Кантип ден соолугум жакшы машыга таябай. Мына эртең менен Фейсбуктан көрүп калдым, бир кореец бар экен. Анан үйлөнүптүр, орусқа кимге. Анан анын боюнда бар экен, мында курсагы бар экен. Экөөбүздүн курсагыбыз бирдей деп намыстанып кетип, бир айда курсагын жок кылып, сүрөткө түшүп атат. Демек аракет кылса болот деген сөз. Ошон үчүн адам жүрөгүн жумшаткан аракет кылса, ага аракет сөзсүз түрдө болот. Силер боорукер болгонго аракет кылгыла, Кудай Таалам силерди боорукет кылат дейт да. Ал-илму бит-тааллум, илим алуу менен болот. Ал-хилму бит-тахаллум, боорукер болуу, боорукерди кылуу менен болот. Ошон үчүн илим алганда илим аз болуп атат дебей, илим алганга аракет кылыш керек. Кибирдигеттерге аракет кылыш, үйгө жардам бериш керек, башка болуш керек. Мечитке барып, мечиттин даратканасын жууп бериш керек, башка кылыш керек. Айтор ушуга окшогон нерсе аткара турган болсоң, насип кылса иншалла жүрөктөгү кибир кете берет. Прививка боюнча маалымат айта кетесизби дейт. Прививка боюнча урматтуу бир тууганым, интернетте өтө көп сөз бар. Муну бизге Кыргызстандагы прививка бул бизге Европадан барат, Индиядан бирөө келет. 5 ой берилсе, бирөө Индиядан, калган Европадан барат. Орусиядан келбейт. Анан ичинде кандай составында бар экендигин биздин врачтар толкун билбейт деле. Дүйнөдөгү эң күчтүү соода бул курал соодасы. Курал жарак, мына Сириядагылардын бардыгы соода. Орусия өзүнүн куралын, Америка өзүнүн куралын сатыш үчүн согуш чыгарышат, анан булар сатып алып эле жыргап сатып эле ошо менен согуша беришет. Мына Сауд Аравиясы мечиттер токтоп калды, канча миллиард долларга, триллион долларга эмне Америкадан курал сатып алды. Мечит салган токтоп калды, Макка харам мечит токтоп калды, салынбай калды. Студенттер, кабыл кылынган студенттер окууга дагы эле Саудияга бара элек. Биз мусулмандар дайым алданып басып жүрөбүз да, көрдүңөр. Америкадан Трамп барганда канча курал сатып алды. Эң чоң курал сатып алды Америка, мисалы үчүн, Сауд Аравиясы. Ошол сыяктуу эң чоң бизнес курал. Экинчи бизнес сойкулук бизнес. Кыздарыбыз Эмиратта жүрөт, башка жерде жүрөт. Эмират десе араб эмес, Эмиратта дүйнөнүн бардыгы бар ал жерде. Мусулман эмес деп толтура ал жерде жүрөт, мисалы үчүн. Наркотика чоң бизнес, анан ошондой бизнестердин бири бул ошол жанагыдай дары бизнеси. Анткени бардык мамлекеттерде прививкалар бекер. Бекер болгон мамлекет өзү акча төлөп, ошону сатып алып, элине бекер сайдырат да. Дүйнөлүк дары чыгаргандар прививка начар болбойт, алса болбойт деп айткан аалымдарды канча сөйлөп кетти. Биринчи англиялык аалым айтып чыккан ушуну. Мусулман эмес аалым, туура эмес дегенден ал өлтүрүлгөн, атылып үйүнө. Экинчи египеттик мусулман аалым айтып, ал да өлтүрүлгөн. Ошон үчүн көп аалымдар ачык айткандан коркушат муну. Туура, прививканын бардыгын жаман деп айтпайбыз. Бирок кээ бирлер чындап эле зыяндуу. Мисалы үчүн 4 жашында берилген прививкалардан балдар судорога болуп ооруп өлүп калгандар толтура. Деги эле прививканын философиясы кандай? Мисалы үчүн алар айтат, бала ден соолугу чың болот дейт да. Анан бир убакта чума деген оору балага келип калганда, бала ооруп өлүп калбасын деп, ошол бала ден соолугу чың балага чуманын азыраак дозадагы вирусун киргизип, баланы оорутушат. Бала 3 күн температура болуп, анан дене, ден соолук, иммунитет ойлоп чыгарат, жасап чыгарат да чумага каршы. Анан чума ошо менен өтүп кетет, иммунитет ошону менен бул жакта калып калат. Мисалы үчүн, кийин чоң чума оору келгенде бала оорубайт дейт да. Бирок ушинтип изилдеп көргөндө прививка алгандардын албагандардын бардыгы бирдей эле ооруган. Азыр чыгарган жанагы иммунитетти кийин деле чыгарышы мүмкүн деген адам ойлош керек болот да. Антишпей эле ошентип балага оору киргизет. Көбүнчө чочконун мээсине жасалган нерселерди киргизип, ошону менен ден соолукка зыяндуу. Анан жанагы золотой миллиард деген түшүнүктү билесиңер, жөөттөрүн чыгарган тандалма элдер, ага чыгыш өлкөлөрүнө бир гана япондор кошулат, калгандары бар жок болуш керек деген түшүнүк бар. Европалыктар ичинде бар. Ошон үчүн бизге окшогон 3-чү дүйнөнүн өлкөлөрүнүн бардыгына ар нерсени берип, бизди ууландырып, барып бизди жок кылгысы келген саясаттагы бар. Бирок мен кайсынысы туура, кайсынысы ката экендигин так билбейм. Негизинен өзүм ушул нерсеге каршымын. Бирок бизде кээ бир молдокелер, саясатта жүргөн молдокелер каршы эмес болгондор бар. Булар биринчиден бийликтен чочулап ишим алып коебуз, экинчиден чындап эле коркунучтуу экенин билишпеши мүмкүн. Менин балдарым тилекке каршы бардыгы прививка алышкан. Мен аларак маниф деп коет, кааласам каалабасам Сауд Аравиясы туулуп өскөндүктөн ал жерде милдеттүү төрөлгөндө эле баса калып прививкасын басып коет садиктен эле. Бизге басып отурбайт. Кыргызстандын өзүндө бул укуктуу бизде. Эч ким бирөө мажбурлабайт да. Ушуну айткан үчүн дагы мени көптөр душман кылып жаман көрө берет, бирок сөз чынынан бузулбайт. Эгер интернетке кирсеңер, силер англисче билесиңер, шведче билесиңер, окусаңар абдан жакшы маалыматтар бар. Окугула ошону, урматтуу бир туугандар.
Kırgızstandların arasında biraz көрө албастык же içgüdülük жаман sıfatlarыбыз бар. Ошол нерсени кантип жеңүүгө болот? Дегеле ынтымак темасында насаат айта кетсеңиз, кыргызстандар кайсыл жерге барбасын тилекке каршы ушундай болуп кетип жатат. Биз Швецияда кыргызстандар ынтымакка муктажбыз. Бираз токтоло кетсеңиз ушул темага дейт. Ынтымактын башы мына ушул. Ушул ынтымактын барынан кабар берет. Иншалла ушул ынтымак үзүлбөш керек. Мен көчөдө кетип атканда кээде кыргыздарды көрүп атам, бирок алар өзүнүн кыргыз эмес экендигин сездиргенде басып кетип атат. Анткени жалгыз жүргөн аларга жакшыраак болот да. Күнөө кылса башка кылса эч ким билбейт, көрбөйт. Бирок анын өңүндө кыргыз деген жазуусун мен көрүп атамчы. Бирок монгол башка деп болжолдоп коюп атабыз, бирок ал чындап эле кыргыз. Туугандарын тааныйсың, өңүнөн тааныйсың, билесиң, бул мында уурусун да айтып берсең болот оңой эле карап туруп. Мен айтып атканым, адамдар эгерде эч ким тааныбай турган болсо, бузукулук иши көп барат. Анан бойдок жашаган буга жакшы, жоопкерчилик жок да, барга барат, башкага барат, зына кылып жүрө берет. Зына кылган бул арам, урматтуу бир тууганым. Зына бул ыйманды ажыратып кое турган нерсе. Бир адам зына деген бул никес байланышка баруу, зына кылып аткан учурда ыйман көтөрүлүп турат да. Эгер ошол бойдон өлүп кетсе, анда ыймансыз кетип калуу коркунучу бар. Бул жакшылык алып келбеген маселе. Ошон үчүн мен айтып атам, Молдоке менен чогулуп, ушулар балдар чогулуп, диаспора чогулуп, ошол жанагы сабактар уюштурулуш керек сөзсүз түрдө. Атайын бир мечитиңер жок болсо дагы үйлөрдө бүгүн бул жумада бунун үйүндө, кийинки жумадан бунун үйүндө, жумасына жок дегенде бир эки жолдан талим, бир жолдан талим болуп туруш керек. Ана Молдек 10 адамга сабак берсе, 10 адам 6 айдан кийин булар дагы агайлык кылып башташ керек. Мисалы үчүн жумасына бир күн буга сабак берет, экинчи күнү бул өзү башка дагы 10 балага сабак берет. Ошол эле программаны 6 ай астында бул керек болсо. Ошентип болуп туруп Кыргызстан боюнча бардык бир туугандар эмне катташта болуш керек, сөзсүз түрдө чынжыр менен байланышкан. Анан ай сайын 2 айда, 3 айда, 6 айда бир жолу жанагы суунун боюна чогулуп, ошол жерден бир мындай бир 15 мүнөт сөз сүйлөп, бирин-бири көрүп башка болуп тура турган жакшы. Ошондо жанагыдай WhatsApp боюнча групп ачып алып, жумуш жок болсо жумуш бере турган болуп, бири-бирине ооруп калса жардам бере турган болуп, бойдоктор бири-бирине шерик тапер үйлөй турган болуп, айтор ушинтип карым-катнаш болуп тура турган болсо, жанагы жаман жолго түшүп кеткендер болбойт. Эч ким билбейт дегендер болбойт, урматтуу бир тууганым. Ана ошол коомго, коомчулукка досторубузду, тааныштарыбызды бирден тартып келген аракет кылышыбыз керек. Даават кошумча мына ушул таалим маселеси ишке ашыш керек. Кыргызча эле китептер. Ошол китептерди жарым саат окуп, ошону талкуулап, ошол пикирди. Анан кайра ушундай кылып кетип, анан тапшырма берилиш керек. Адам бир күндө жок дегенде бир беттен же эки беттен китеп окуй турган болсо, бул жакшы белги. Анан кээде бир жыл өткөрүп такыр жарым бет китеп окубай турган болсоң, анда бул өмүр уже зыянда кеткен өмүр. Ошон үчүн ынтымак аракет кылсак, иншалла, мен ойлойм баары жакшы болот деп. Насип кылса, биз таксырлар менен иншалла байланышып турабыз. Мен номерларым бар, WhatsApp номер, башка нерсе. Бир проблема болсо, биз ошого кеңеш бергенге, анан программалар боюнча сунуш кылганга, мындай китеп окусаңар жакшы, муну иш кылсаңар жакшы деп багыт бергенге дайыма биз даярбыз, иншалла. Өзү жоолук салынып, намаз окуп жүрүп, сулуулук салонунда иштеп жана башка диндик аял кишилерге ошол салон өз услугаларын кылса болобу же жалаң мусулман аял кишинин салонунда иштеш керекпи дейт. Услуга кандай болот? Мусулман эместердин бардыгына каалаганды иш кылып бере бересиз. Чачын кырып бер десе кырып бересиз, өстүр десе өстүрүп бересиз, кашын деле кырып койсоңуз боло берет. Анткени аларга бул таандык эмес. Проблема мусулман аялдар келип калган учурда ошол мусулман аялдар кашымы терип бергенге болбойт. Чачын желкесинен кыска кылып кыркып бер десе кыркып бергенге болбойт. Анан каалаганда боеп бере бересиз. Эки эле шарт бар. Мусулман аялдарга кашын терип бербейсиз, бирок калган түктөрдүн баарын тере бересиз. Тырмактан жасап бере бересиз. Түшүнүктүүбү? Тырмагын лактага коюп берсеңиз, анткени айыз үчүн лак койсо боло берет. Ал эми чачын кыркканда ушул жанагы далысынан жогору кыркпайсыз. Көкүлдөрүн кыркып башка кылып, жанагыдай бир тармал кылып, жана козун жүнүндөй кылып, башка кылып берсеңиз боло берет бардыгын. Ал чарай берет. Көп деле коркунуч нерсеси жок. Аялы күйөөсүнүн көзүнө чөп салганын билген, өзү аял айтып берген. Бирок көп убакыт өттү, билгенимче, күйөөсү аял ыймандуу деп ойлойт. Ушунун баарын билип туруп, күйөөсүн айтыш керекпи? Жок. Ал зына кылган болсо башка бирөө ушак айтты. Башка бирөө уурулук кылды, башка бирөө зына кылды, башка бирөө гыйбат айтты. Эгерде Кудай Таалам бирөөнүн күнөөсүн жашырса, аны ачпаш керек. Күнөөнү кылуу күнөө, аны ачкан дагы бир күнөө. Ошон үчүн мен мындай кылган элем, жаткан элем, турган элем деп күнөө айтып берген дагы күнөө. Эгерде Кудайым жашырды, ошол бойдон калыш керек, аны ачыкка чыгарыштын кереги жок. Анткени тобо чындап кабыл болгондур деген сөз. Бир убакта ким күнөө кылып айткылачы, ким айта алат ушул жерде мен периштемин деп? Эч ким айта албайт.
Жалган сүйлөдүң, жаман көзүң менен карадың, бирөөнүн көңүлүн ооруттуң, жок эле дегенде малды тээп башка бир нерсе кылдың. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, эгерде Кудай Таалам бирөөнүн күнөөсүн жашырдыбы, аны ачуунун кереги жок, жакшы жака жылган аракет кылыш керек. Балким азыркы анын абал Кудайдын астында аябай жогоруда, каяктан билебиз. Ал тооба кылгандыр. Ошон үчүн бир адамдын күнөөсүн жектеп, кээ бир адамдар бар да, бул ошондой, бул ыйманга келбейт. Каяктан билесиң? Ал ыйманга 1 мүнөттө келип калышы мүмкүн. 1 секундта келиши мүмкүн. Аны каяктан билебиз? Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, кереги жок. Аял кишинин үй бүлөсү болуп туруп башкага сезими болсо кандай болот дейт. Пайгамбар алейхиссалам айткан бул нерсеге, эгерде кайсы бир эркек жолдон бир аялды көрүп калып, жакшы көрүп калып, сезимдер ойгонуп кетсе, эмне кылыш керек десе, дароо барып аялына кошулуш керек дейт. Күйөө да ушундай, эркек аялдар да ушундай. Эгерде күйөөсү болуп туруп башка бир эркек көңүл ойгонуп калса, дароо эле күйөөсүнө чуркап барсын. Бары эле төшөккө сүйрөй турган болсо, жанагы сезимдер кетип калат. Иншалла, анткени краскасы башка болгон менен даамы бардыгы бирдей эле болуп калышы ыктымалы бар. Ошон үчүн башка бирөөгө көөнү кетип калган учурда ошону эстеп, сагынып, жыргап жүрө бербестен дароо эле күйөөсү төшөккө чакырыш керек болот. Бул анын эң оңой жолу ошол. Муну айтсаң, каяктагы бир нерсени сүйлөй берет дейт, бирок үй бүлө сакталгандын бузулбай турган жолу мына ушундай. Эркектер да көчөдөн жакшы бирөөнү сүйүп кала турган болсо, дароо үйүнө кайтып барыш керек болот. Ошон үчүн эркек да, аял дагы эстен чыкпаш керек. Эркек аялдан эмнени кааласа, аял дагы ошону каалайт. Балким анын тиши тазараак жуулат күйөөсүнө караганда. Ошон үчүн эркектер тиштерин таза жууш керек, бойлорун караш керек, кийимдерин таза кармаш керек, спорт менен машыгыш керек, аялдар да фитнеске барганга аракет кылыш керек. Айтор экөө тең бири-бирине жакынга аракет кылганды үйрөнүш керек. Ошондо үй бүлөдө иншалла гармония сакталат. Анан жакшы көрүп калыш үчүн көз сакташ керек. Ар ким деле кишиге карай берсең жакшы көрүп каласың да. Ошон үчүн көзү сактап, мында карай турган нерсени кара, булбулду кара, эликти кара, текени кара, анан кишилерди караба. Эгер аялы күйөөсүнө болгон бүт сезимдери бүтүп, сүйүүсү түгөнүп калып, ажырашууну туура көрсө, ажырашуу күнөөбү. Тууганым, жашоо сүйүүдөн эле турбайт. Сүйүү жана ырайым мээрим. Ар-рахма ана мавадда. Негизи сүйүү болуш керек үй бүлөдө. Эгер сүйүү түгөнүп калган болсо, бул деле проблема эмес, анда ырайым мээрим болуш керек. Адамдар бири-бирин ырайым мээрим кылып, бирин-бири сыйлап, мага 5 бала төрөп берген, же башка атасы, мен ушунча карап бакты, мен менен ушинтип жашап жүрдү, өмүрү менен кетти деген сөз адамдардын ортосунда өзара урматтоо, сыйлоо болуш керек. Көп адамдар бар, таптакыр сүйүү болгон эмес, бирок сүйүүнүн кереги деле жок болот. Ошол ырайым, мээрим, бири-бирине болгон жакшы көрүү, өз ара сыйлоо деген кээде сүйүүдөн ашыгыраак натыйжа бериши мүмкүн. Ошон үчүн сүйүү болуш керек деп күтө бербеш керек. Болсо 5, болбосо 15, жашон жашай берсе боло берет. Ага сөзсүз түрдө сүйүүнү күтүш шарт эмес. Анан сүйүү кайра пайда деле болуп кала берет. У кого если есть вопросы на русском, вы не стесняйтесь, задавайте их. Я подойду. Устаз будет говорить, я рядом сяду и буду переводить ответ. Если кто-то хочет на русском задать вопрос. Бирок шведче сурагысы келсечи. Ал деле решим. Боло берет. Биздин бир таанышыбыз аялына машина алып берип, машинесинин атыны Хадича коюп алыптыр. Темирге ушул атты койгон туурабы дейт. Магазинге деле коюп алгандар бар го. Анан эми магазин деле темир да. Бирок bizde мындай бир урматтуу аттарды этиятыра кармаган жакшы. Ага гүлдүн атын коюш керек, башканы коюш керек. Пайгамбардын аялынын атын койгон жакшы эмес да, адамдарга коюш керек. Магазинге ат коюп алган Фадича, Фатима дегендер мен жаман көрөм. Мухаммад, Умар деген магазин аттары бар да, булар болбогон маселе. Айтпай бизде аэропортко эмнеге Манас деп койгонсуңар деп атпайбы, мисалы үчүн. Аракка коюп алгандар бар, Манас деп, Манас арак бар, коньяк бар, бир нерселер бар. Ошого атын өзгөрсүн, Хадичадан башка нерсеге, Лилия деп койсун, Лилия гүлдүн аты. Намаз окуп жатканда ой пикир башка жака кетип калат. Кантип ойду түздөсө болот? Жана окуп жатканда көп эстей берем, ошол учурда сүрөнү айтып кете берем. Айтып кете бериш керекпи же токтолуп эсине бүтүп анан уланта бериш керекпи дейт. Шайтан иши ошондой. Шайтан дайыма аракетте болот. Ошон үчүн биз дайыма ниет менен киребиз. Эгерде шайтан келбей ниеттин кереги жок эле, анда ниет түз болот эле да. Биз дайыма ниет кылабыз.
Ниеткардан бугзарам дейбиз же навайту ан усаллия дейбиз же ниет кылдым деп же жөн эле ниетин айтабыз. Тил айтпасак дагы бардыгы ниет туура боло берет. Эгерде намаз окуп атканда ой пикир боло берсе, намаз салам бергенден сол жакты карап туруп аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп 3 жолу түкүрүш керек. Салам алейкум салам бергенден сол жакты карап аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп тфү деп бирөөнүн бетине түкүрүп койбош керек. Ырымы кылып азыраак түкүрүп койсо иншалла жакшы болот. Анан намаздын башындагы ниет өтө мааниге ээ болот. Намаз окуп атам Кудайдын улуулугу үчүн, Кудайдын парз кылганы үчүн, мен бир Кудайдын пендесимин. Эгер Кудайдын мага берген жакшылыгы болбосо, мага Кудайдын берген кичине акылы болбосо, кичине өнөрүм болбосо жүрбөйт элем. Кудайга шүгүр рызкымы терип жеп атам, Кудайга миң мертебе шүгүр деп Кудайдын улуулугун, ошонун астындагы өзүңдүн бир эчтекеге арзыбас экениңди, каяктан келип, каяктан чыгып, каяка бара турган эстей турган болсоң, насип кылса иншалла намазда кибир кетет. Ал эми эстеген боюнча бул да ошонун бир түрү. Эстегенде ошол эстеп атып окусаң сөздүн маанилери бузулуп кала турган болсо токтотуп туруп эстеп бүтүп окуш керек. Эстеп атканда колуң байланып турганда оң колдун аркасы менен эстейсиң, ындай кылып. Эгерде колуң байланбай тизеде турган бош турганда анда сол колдун аркасы менен эстейсиң, анан намаз улап кете берет иншалла. Эмеге берип коюш. Микрофонду берип коюш. Азат. Мен бес сөз калып калбасын, анан кайра келет. Ассаламу алейкум warahmatullahi wabarakatuh. Уважаемый шейх, альхамдулилля, что вы приехали, брат, что поделиться с братьями, с вашими наставлениями, то есть, да, и с вашими знаниями. Альхамдулилля, я много ваших лекций слушал, брат, и сегодня, слава Аллаху, что Аллах удостоили эту встречу с вами, брат. Очень рад. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ученые, то есть алимы, это наследников пророков. И, естественно, более того, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, Аллах, субхану тааля, судный день зажжет огонь с 3 категориями людьми. Это ученые, другие шахиды и 3 богатые. То есть, вы об этом хадисе наверняка услышали, вы знаете. То есть, естественно, и слово тагут. И вы знаете, слово тагут. Не знаю, слово тагут вы знаете. Естественно, те правители, которые сегодня придут в Кыргызстане, да, брат, они не будут править, потому что не вел Аллах. Естественно, положение тот брат, который сегодня задал вопрос по поводу того, что многие киргизы, я уже 17 лет, то есть за рубежом, я многих братьев киргизов видел. Вчера этот вопрос был уже звучал. Брат, просто сегодня я услышал, я вам брату, потому что, естественно, многих киргизов видел. И они, то есть, сотнями тысячами за рубежом, далеко от родных, то есть, да, чужбины. Они все хотят, то есть, уехать. При этом мы видим, каждый год меняется, то есть, да, я каждый раз наблюдаю, почему за события в Кыргызстане или Узбекистане, то есть, да, почему они мои братья поверили. Потому что их беда, то есть, да, это моя беда. Их печаль, это мою печаль. И, естественно, эти правители, когда придут, то есть, да, они ничего не будут менять. Только обещаниями заканчивают. Но при этом мы видим, я наблюдал недавно, то есть, да, смотрел по поводу Кыргызстана, почти 200 тысяч, брат, это просто брату говорю, иншаллах, у брата есть возможность встретиться. Лекцию не читаем, просто вопрос задавайте, чтобы ответ услышали. Пусть. Брат, это непростой имам из мечети, который бы, да, только 200 человек. Этот человек с кругами кыргызского общества, то есть встречается, общается, то есть этот человек должен донести, потому что у меня возможности нету, у вас возможности нету, чтобы донести до них. Естественно, недавно я вот, то есть, именно читал по поводу Киргизии, куча, то есть, да, организаций, то есть, корпораций, то есть, да, зарубежных находятся в Киргизии. Куча корпораций. Все богатства Кыргызстана у них в руках. Более 300 тысяч китайцев на сегодняшний день зарабатывают огромные деньги. Понимаете, в Кыргызстане. Те, которые вот здесь братья работают за 800 или 1000 долларов, они эти деньги получают. Эти братья, которые я здесь видел, брат, естественно, лучше них работают. Во всех сферах, в которые они работают. Естественно, вы должны им объяснить, как алим, брат. Не как простой человек, как алим. Потому что вы наследник пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что сказал им Аллах, субхану тааля, в Коране сказал: «Вама лам яхкум бима анзалаллаху, фауляйка хумул залимун фасикун». Почему не сказал кафир? Потому что их положение в сердце я не знаю. Из-за этого я не говорю, их я считаю мусульманами.
Из-за этого они, если не будут править, потому что внизу Аллах, они являются залимами, фасиками. Им подчинение в исламе считается харам, брат. И, естественно, тот, кто не правит, потому что внизу Аллах, тот тагут. То есть это человек, который взял законодательство, кроме закона Аллаха, и начал притворять закон куфра, брат. Иншаллах, вы скажете, брат, это мое пожелание было, потому что, чтобы все услышали, чтобы и каждый, у кого есть возможность, чтобы знал. То есть мусульмане должны жить исламом. И Рахмат. другого у нас нету пути, брат. Аллах разы болсын. Брат, я очень рад, что я вас увидел. Рахмат, урматтуу бир туугандар, адамдын ар бир адам айткан укугу бар сөздү. Анан ошол сөз бизге жагабы жакпайбы, аны угуу дагы өзүнчө чоң маданият. Аябай күйүп айтып атат сөздү. Бул сөздөрдүн бардыгын биз билебиз. Бул боюнча айтып атабыз, бул боюнча сүйлөп атабыз. Айта турган жерде чындыгында мен мүмкүнчүлүгүм көп адамдар менен жолугушам. Ошолорго жеткирип атабыз. Ошол болуп аткан иштердин бардыгын эле интернеттен жарыя кыла албайбыз, лекциянын барында айта албайбыз. Бирок бир нерсени айтышыбыз керек, Кудайга шүгүр, биз жакшы жолго кетип атабыз. Жакшы жол бар. Бардык ишибизди элдин бардыгына жарыя кылып айта албайбыз. Бирок Кудай үчүн айта турган маселе, акыйкат үчүн айтып аткан маселе, биздин элибиз жаман жакка кеткен жок, жакшы жолго кетип атабыз. Намаз окуп аткандарыбыз көбөйүп атат, туура вай, түшүнүк келип аткандар бизде көбөйүп атат. Анан жанагыдай мамлекеттин акчасын уурдап кылып аткандар бар го. Азыр ошону уурдатпай сактап калганга аракет кыла турган дагы биздин жакшылар абдан көбөйүп атат. Балким биздин бир тууганыбызга Кыргызстанга көптөн бери барбастан 17 жыл бул жакта жүргөндөн кийин көп нерсени балким бизде бамдай албай атат. Бирок Кыргызстан ичинде өзүмөз кайнап аткан жерде бизде алтын коом, алтын доор келгенге аз эле убакыт калды, ошого кетип атабыз. Ошон үчүн биздин айтылып аткан сөздөрүбүз, баяндарыбыз орусчага которулганда бардыгы деле которбойбуз. Бир ошонун бир 2-3% гана которулат. Ал эми кыргызча айтылганда, кыргыз коомчунун айтылган маселелер, алардын түшүнүгүн, алардын бир сакафатын көтөргөн маселелер өтө эле көп. Аны муну олтурган туугандардын бардыгы интернеттен көрүп турушат. Бул темалардын бардыгы бизде козголгон. Экинчи бир маселе, урматтуу бир туугандар, кыргыз коомчулугу, Кыргызстандагы ислам өтө акыл эстүүлүк менен, туура жол менен кетип атат деп айтсам туура болот да. Радикалдык көз караштар менен, же болбосо мындай бир кызуугандуулук алдырып, мындай болуш керек деп кыйкырып, башка кылып, ошол жолдордун бардыгын биз башкалардан көрдүк. Ошол нерсени бизде кайталангандыгын биз каалабайт элек. Кудайга шүгүр, элибиз диндар болуп баратат, намаз окугандар көп. Бизде гана бир убакытта 200 000 адам айт намазда бизде окуйт. Кудайга шүгүр, бизде мечиттер ачылган бардык жерде. Биз адамдарга динди таңуулап, коркутуп, кааласаң каалабасаң ушундай эмес, балким дин мына ушундай деп сунуш кылып, ошолор динди канааттанып кабыл алуу менен келген гана биз жолду тандап алганбыз, ошол жол менен кетебиз. Туура, кээ бир адамдарга сыртта жүрүп, башка жерде жүрүп айтканга өтө жеңил, тууганым. Мен деле кээде трибунага чыгып бир нерсени айтып коюшум мүмкүн. Бирок ошол адамдарга жетип атабы? Адамдарга сиңип атабы? Адамдар ошону кабыл алып атабы? Кабыл алынгандан кийин ошол иштеп атабы деген маселе өтө мааниге. Албетте бул боюнча алымдардын пикирлери бар. Кээ бир алымдар ушундай болуш керек дейт. Бирок бир нерсени билиш керек. Биздин кылган ишибиз Кудай үчүн боло турган дестен чыгарбашыбыз керек. Пресса үчүн, эл үчүн же башка бир нерсе үчүн кожо көрсүн деп сүйлөгөн сөздөрдөн биз жадап бүткөнбүз. Азыркы дүйнөлүк саясат пафостук темага өтүп кеткен, бардыгы эле элдин көңүлүн тартып алып, катуу кыйкырып, катуу сүйлөп, урра комсомол десе эле бардыгы ошого өтүп алганда, андай саясаттын бизге кереги жок. Азыр мамлекеттин башчылары ушундай эле сүйлөйт да, экономика жылган жери жок, саясат жылган жери жок, бирок эмне элдердин көңүлүн тартыш үчүн кыйкырып коет бир нерсенин бардыгын. Ал Советтер Союзунун доорунда болгон. Ошондой азыркы тенденция болуп атканды аны биз колдой албайбыз. Биз чыныгы ыйман адамдарга келсе, ыйман менен жашоо нукка түшө турган болсо, мамлекет сакталып калат эле, адамдар дини сакталып калат деген нерсе менен. Ошон үчүн Кудайга шүгүр бизде даават дагы деле уланып атат. Ошон үчүн бизде күн сайын болбосо дагы ар бир 4 күндө 5 күндө бирден мечит ачылып атат, Кудайга шүгүр. Намаз окугандар саны күн сайын көбөйүп атат. Жолук салынгандар көбөйүп атат. Ал эмес жолук салынган кыздардан алтын медаль алгандар чыгып атканын көрүп атабыз. Жолук салынган кыздардан спорт боюнча асыга чыкканын көрүп атабыз. Кудайга миң мертебе шүгүр. Арак сатылбаган айылдар күн өткөн сайын бул ысык көлдүн өрнөктөн башталды. Айылда бир да арак жок. Кийинки айылда бир да арак жок. Арак таппай турган айылдар пайда болуп баштады.
Эгерде биз элге кабыл кыла турган айтпастан асмандан сүйлөй бере турган болсок, адамдарга айтпай турган болсок, анда урматтуу бир мындай абал келип этпөчү. Демек хикмат менен, мауиза менен ислам жайылып аткандыгына биз күбө болуп атабыз. Адамдар толук менен динде жашап атканын биз көрүп атабыз. Кудайга шүгүр, диндин негизги өкүмдөр аткарылбаса дагы, мамлекеттик өкүмдөр урунун колу кесилип башка болбосо дагы, бирок үй бүлөдө адам сактай турган жеке өзүнө таандык болгон өкүмдөр аткарууга бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүктөр бар. Биз колубуздагы ушул жакшылыкты жоготуп алганды каалабайбыз. Биздин аалымдар Швецияда же Түркияда олтуруп алып, ошол жерден дуа кылганда эмес, элге аралашып, ошол жерде отуруп маселе айтып, элди багыттаганын каалайбыз. Биздин аалымдар катуу сүйлөп алып, мамлекетке каршы сүйлөп бир нерсени туура эмес айтып алып, өлүп калып анан бейишке барып кетип эмес, ушул жерде жашап, адамдарга даават кылып, адамдарды колунан жетелеп, адамдардын арасында болгонун каалайбыз. Бир аалым бекинип тоодо жашагандан көрө, элдин арасында жүрүп, адамдарга даават кылганын каалайбыз. Ошол нерсе бизде бар, Кудайга миң мертебе шүгүр. Сиздин пикирлериңизди мен урматтайм, Аллах ыраазы болсун. Себат окуучулары, бүтүрүүчүлөрү жөнүндө жана Фетхулле Гүлөн жөнүндө айтып берсеңиз. Террористтер деп киргизбей өткөрбөйт ата Түркиядан дейт. Себат бул эң жакшы мектептер. Азыр сапат болуп өзгөрүлдү. Кыргызстанда менин балдарым ошол жерде окуйт. Балдарым окугандыгы мен бардык мектептерди издеп көрдүм. Оксфорд мектепти өтө кымбат экен. Ага менин кудуретим жеткен жок. Жөнөкөй мектепте балдар менен кыздар аралаштырып окугандыгы үчүн менин көңүлүм толгон жери жок. Ошон үчүн Себат ошол ыңгайлуураак болгон үчүн ошол мектептерге киргиздим. Эгерде андан башка мектеп болсо жакшыраак ошого киргизет элем. Анткени балдардын билими өтө мааниге ээ мен үчүн. Тарбиясы дагы. Себатта ошол балдарга жакшы тарбия бергендиги менен дагы айырмаланат. Балдар кадимкидей үйгө ата-энесине жардам берип, мындай иманга келип, намаз окуйт. Жолук салынган биринчи кыз Себаттагы менин кызым. Экзаменден өтүп, анан барсам жолук салынбасын деди эле, мен киргизбейм десем, анан жок анда кириңиз деп уруксат берди. Азыр каалагандардын бардыгы жолукчан окуй алат ошол жерде. Эми Түркиянын саясаты боюнча мен ал өлкөнүн саясатына кийлигишким келбейт. Бирок бир маселе бар, урматтуу бир тууганым, бул турган тумандагы тарайт. Кыямат болгондо ким атчан, ким эшекчен бардыгы көрүнөт. Азыр бардыгы эле туманды кылып, чаңды кылып, бардыгы эле төөнүн үстүндө жүргөндөй кыйкырып атат. Бирок ким атчан, ким эшекчен экенди кыяматта туман тарайт. Ошон үчүн гыйбатка кирип кетпеш керек. Ал кишини мен көрдүм, Фетхулле Гүлен Кожо эфендини, аны мен учураштым, сүйлөшүп олтурдум. Ал кишини мындай бир чоң аалым катары мен билем. Ошого чейин аалым катары айтып беришкен, бирок анын залкар аалым экендигин көп айтпаган үчүн мен Кыргызстанга барып Фетхулле Кожо эфендинин артынан жүргөндөргө нааразы болдум. Силер өзүңөр чала сабат болгоңуз келгенсип, тигин дагы чала сабат бизге көрсөтөт дешип, орточо молдо катарында. Жок, бул залкар аалым экендигин мен көрдүм. Анткени аны окутуп аткан китептери орто кылымдагы аалымдар окуткан чоң китептер окутат. Мисалы үчүн Абу Зейд Дабусидин Таъсисул Адилля деген китебин окуйм, Таквимул Адилля деген китебин окутат экен, же Таъсисус Назар деген китептерди. Бул деген үлкөн китептер, урматтуу бир тууганым. Аны ошон үчүн чоң аалымдарга сүйлөгөндө этият болуш керек, алардын эти уулуу. Мейли ал биздин маскапта эмес, мейли биздин ал жанагыдай биздин командадан эмес болушу мүмкүн, бирок мусулман аалым болуп атабы, анын эти уулуу. Ошон үчүн аалымдар жөнүндө сүйлөгөн этият болуш керек, адам ууланып өлүп калыш толук түрдө мүмкүн. Ошол эле мисалы үчүн Маулана Саад жөнүндө мисалы үчүн улуу инсан, ал менен да барып жолуккан мен баарына тегиз адаммын. Бул жакка барып эмес. Мен Бангладешке барып келгем. Маулана Саадтын жанында олтургам ошол жерде. Ал киши менен мен баарлашкам, сүйлөшкөм. Аны дагы жамандап айтканга болбойт. Анткени динге кызмат кылып аткандар. Футбол талаасында ар кимдин өзүнүн вазифасы болгондой, ар бир алдын өзүнүн вазифасы бар. Ошондуктан бирөөнүн сөзүнө кирип кете бербеш керек. Эми Түркиянын өзүнүн саясаты бар экен, ал жерде ошол жаңкы референдум өттү, башка болду, бийлик алмашты, мамлекеттин башкаруу тартиби өзгөрдү. Анан эми дайыма тартип өзгөрөрдө шайлоонун астында оппоненттер боюнча маселе дайыма проблема жараткан, оңдогонго туура келет саясий бир эме менен. Ал бардык эле өлкөлөрдө саясий түрүктөр болуп турат. Гусул тууралуу айтып койсоңуз, колдо же болбосо денеде краска болсо гусул дарат өтөбү. Парафин же лак же краска болуп калса, аны кетирмейинче гусул болбойт. Кетириш керек аны. Бирок кетиргенде колдон келишинче кетириш керек. Аракет кылып кетиресин, колдон келишинче кетиргенде кетпесе, анда ошо бойдон кала берет. Түшүнүктүү тууган, бирок кетирбей туруп алган гусул өтпөйт. Гусул жок жүргөн бул жакшы эмес. Колдон келишинче дайыма дарат менен жүргөнгө аракет кылыш керек. Шахмат ойносо болобу? Убакытты көп талап кылуучу оюн. Намазга зыяны тийбес ойносо болобу дейт.
Негизи шахмат боюнча Шафи мазхабта дурус, Ханафи мазхабта макруh. Убакыт кетет деп. Бирок кумар кылбай ойной турган болсо болот. Акча сайбай ойной турган болсо болот, намаздан калтырбаш керек. Негизги ырыскы баккан, бала чаканы баккан жумуштан калтырбаш керек. Ойнобогон жакшыраак болот. Бирок башка оюн ойноп интернетке кирип жылаңачты көргөндөн көрө тигин ойногон албетте жакшыраак болот. Бирок акыл эсти өстүрүү максатында бир убакытты ченеп туруп ойной турган болсо, бир жанан кечки ошону көтөрүп эле ошо менен жанагы жоголуп кете турган болсо болбойт. Шахмат боюнча сабак берип иштейм, тренер, эгерде бул оюн харам же макруh болсо жумушун ташташ керек болобу? Жок. Же капырларга сабак өтө берсе болобу? Мусулмандарга үйрөтсө дагы болот. Мен баламы, атам шахмат жакшы, мен ойногон билбейм. Анан балама барсам атам үйрөтүптүр, ага ыраазы болдум. Анткени шахмат ойноп атканда адамдын акыл эсине таянып, акыл эс ошону кандай жылдырсам деген бул адамдын жашоодогу тактикасын оңдогонго жардам бере турган илим. Бул акылды курчта турган илим. Бирок ошол илим, ошол өнөр, ошол оюн намаздан, ибадаттан калтырбай турган болуш керек. Ошого шахмат үйрөтүп атканда ошону түшүндүрүп айтыш керек. Муну сен балачыкка бакканды калтырбашың керек, намазды калтырбашың керек, бош убакыт өткөрсөң болот деп айтор туура багытты берген болсо зыяны тийбейт иншалла. Балдарым садикке, мектепке барышат. Эртеден кечке ошол жакта болушат. Себеби биз иштеп, дем алыш күндөрү гана үйдө. Эртең мененки түшкү тамакты ошол жактан ичишет, анан эти халалбы билбейм, ошол нерсе ойлондурат. Бирок балдарым айтам, эт калбаса берсе жебегиле деп, атайын кагазга жазып бергем, чочка этин жешпейт, биз мусулманбыз деп. Ошол нерсе толук аткарылабы, жокпу, күмөнүм бар, ушул кандай карайсыз? Ошол жака барып, эгерде биздин балдар мусулман чочконун этин жегенге болуп жазып берсе, бул аткарылат. Анткени мыйзам бузулганы билинсе, чоң скандал чыккандыгын бардыгы билет. Ошондуктан мен ошого ишенгенди каалайт элем. Болгон шарттан атка жазып, чоңтон жазып коюш керек. Биз мусулманбыз, биздин балдар чочконун этинен же башка арам оокат жегенге болбойт. Же эт аттууну жегенге болбойт деп, этти үйдөн тойгузуп коебуз, тияктан картошка, мартошка, жумуртка окшогон каша маша боткон жей берет дагы этти үйдөн келип жейт. Эгер чындап алар анткени колбасаны бербеген менен уйдун эти арам болуп калыш ыктымалы бар да. Эгерде халал деген гана сертификат менен эт алып берсе анда макул. Эгерде башка эт болсо анда айтыш керек, ошол тамак ичкен жерден биздин балдар этке аллергиясы же болбосо мындай бир жакшы эмеси жок деп мындай бир жазып бир нерсени. Анан эттин план үйдөн толтуруш керек. Кечке келип бешбармакка тойгузуп түндөсү. Анан тияка барганда эт сурабай турган болуш керек. Орусиянын практикасында. Арабызда кыргыздар ушундай, кыргыздар мындай деп деген жактырбай айтылган сөздөр көп. Бир кишинин же кечигип же ничат деген экен. Этип же ушундай сыяктуу нито нерселер үчүн элдин баарын кыргызчаңарды токтоткула деп айтышат. Бир да жакшы жагын айтылбайт, же жакшы жагы жокпу деп ойлойсуң. Башка улуттардын жаман жагын көрүшпөйбү, өзү кыргыз болуп ошондой жаралып калганына арданган сыяктуу. Бир да айтып коюңуз, көп эле айткансыз, дагы айтып койсоңуз дейт. Ар бир улут өзүнүн жаман жагына сын көз менен караш бул жакшы. Өзүн өзү мактай берсең анда жаман нерсе көрүлбөй калат да. Бирок ошол эле эл башка бирөө айтып атса ага каршы келет. Арабияда жүргөндө мисирликтер бар Египет. Анан биз Египет жаман десең бардыгы чоңуп сени урушуп кетишет да. Анан өздөрү отуруп алып бирин-бири жаман дей беришет да. Анан силер айтып атасыңарго жаман деп, мен сени айтпа дейт. Биз өзү айтабыз дейт. Анын сыңарындай биз өзүбүзгө ушинтип сын айтканыбыз бул жакшы маселе. Бирок башкаларга айттырбашыбыз керек. Ошо айтылган оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Кичинекей кезимде көз тийип ооруганда молдо киши тумар жазып берген экен, тагынса болобу же болбойбу? Болбосо ал тумарды эмне кылыш керек? Тумар боюнча биз көп айтканбыз. Айша энекебизден риваят Фатиха сүрөсүн жазып бешикке байлап берген учуру болгон Айша энекебизден. Анан бирок биз Куран окуганды билген чоң адамдарга тумар такпа деп кеңеш берет элек. Анткени дарасы жүрүп каласың, ар кандай болуп калат. Андан сырткары ошол тумар жазып, ошол кагаз мени сактайт деген түшүнүк болсо, бул имандан чыгарып ширк болот. Ошол кагаз сактайт деген ширк болот. Булчу анын кереги жок. Бирок жанагыдай Куран айта албаган балдардын бешигине байлап коюп, ушуну сактап атабыз, Кудайым бизди сактайт деген ишенич болсо, анда бир жакшы. Ошондуктан биз бул тумарды жакшы жерге коюп өрттөп жиберген сунуш кылат элек. Тандырга же башка бир жерге. Талактын үстүнө талак түшөбү, 3 талакты түшүндүрүп бериң дейт. Бул өзбекче келип тур суроо.
Эгерде айтылган талак киная талак болуп байын түсө, байынга байын жабышпайт. Мисалы үчүн аялың кет деп айтса, талак ниетинде бир талак чөт, анан дагы кет деп экинчи жолу айтса, талак ниетинде дагы бир талак чөт, бирок жабышпайт, дагы бир талак бойдон тура берет. Демек кет дегенде миллионду айтса, бардыгы талак ниетинде болсо, биринчи түшүп калган жабышпайт. Ал эми талак ачык айтылынса, мен сага талак бердим деп айтса, андан кийин дагы мен сага талак бердим деп айтса, ачык талак бири-бирине жабышат. Ражиге жабыша турматты бир тууганым. Эгер ортосунда эме нике кыйылбаса, нике кыйылса деле кийин түшө берет деген сөз. Ошондуктан bundan узар айтканды каалаган жерим жок, анткени талак деген сөз абдан жаман көргөн сөз. Анан мага эң көп келген суроо ушундан көп келет, анан ошого жаман көрөм ушул теманы. Ошон үчүн муну угуштун кереги жок. Эгерде бирөө талак боюнча сабак окуусу келсе, интернетте бир 30 сааттык талак боюнча сабак бар. Ошону уксаңыз жакшы болот. Муктасардын шархында келди, андан сырткары атайын талак берген фатавалар Насат медиада бар иншалла. Улан Насат медиа биз экөөбүз чогуу келдик. Насат медиа Эсенге аймагынын эң чоң портал, 20 миллион угуучубуз бар. Эсенге да бизден чоң жок. Россиянын бүтүндөй бардыгында Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан, Кавказ боюнча эң чоңу бизбиз. Азаттыктан чоңбуз биз. Бардыгында эң чоң портал, 20 миллион угуучубуз бар деп мактансак болот. Ошон үчүн ушулан Азаттыктан чоң биздики. Алар кээде жасалма көтөрүп коет, бирок биздики баары бир чоң. Башка адамдар да совсем. Мирлан кызы Айгерим деген кыз реанимацияда жатат, дуа кылып коюңузчу дейт. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кудай Таала Мирлан кызы Айгеримге жана таксырым сураган досторуна, жана кол көтөрүп тургандардын бардыгына, ата-энелерибизге, бир туугандарыбызга, балдарыбызга, кыздарыбызга, жубайларыбызга, эли журтубузга, туугандарыбызга Кудай Таалам жакшылык берсин. Жакшыга шерик, жамандан алыс кылсын. Кудай Таалам обас, омат тайбас таалай берсин. Ыйманга бекем кылсын. Адалдан кенен рызкы берсин. Хидаяттан ажыратпасын. Кудай Таалам ким эмне деп тилек, дуа кылса, ошол тилектерин баарын Кудайым жеткирсин. Ушул жерде жүрөсүңөр, Кудай Таалам тамагың адалдан берсин. Кудайым өзүнөн башканын көзүн каратпасын. Бирөөгө жалдыратпасын. Жакшы аруу максат, көксөгөн тилек максатыңарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Кудай Таалам элибизде падыша шөлө жүрүп атат, өзүндөн жаккан падышаны Кудай Таалам өткөзсүн. Кудайым баарыбыз шерменде кылбасын. Ушул жерде жүргөн кыргызстандыктарга, кыргыздарыбызга, өзбек, тажик бир тууган, бардык бир туугандарыбызга Кудай Таалам ынтымак берсин. Кудай Таалам эли шаркы жашаганды Кудайым насип кылсын. Бойдокторубуз үйлөнсүн, карадалы кыздарыбыз турмушка кечке часам жүрө бербей турмушка чыксын. Тандабастан Кудай Таалам тандаган тазга жолугат деп туш келгенине карап туруп, кичине ыйманы болгон болсо бисмилла турмушка чыга бергенде Кудайым насип кылсын. Кудай Таалам балдарды ата-энеден балдардан ажыратпасын. Кудай Таалам ыйлатпасын. Иши жокторго иш берсин, документ жокторго Кудай Таалам документ берсин. Окуус жокторго окуу берсин, ынтымак берсин. Ажырашып кеткендер жараштырсын, таанышкандар табыштырсын. Үй жокторго үй берсин, үй жокторго үй берсин. Кудай Таалам үй жок, үй барлардын ыйларын, армандарын Кудайым өзү угуп, Кудайым ошолордун тилектерин кабыл кылсын. Динге, дин мээнетине Кудайым күч кубат берсин. Кудай Таалам биздин жүрөгүбүздө, көкүрөгүбүздө, көйдөнүбүздө башка бир адамга деген, башка бир мусулманга деген жек көрүү, жаман көрүүнүн баардыгын ыймандын нуру менен жууп салган болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Алыста Кыргызстанда жүргөн, андан башка Европанын бардык жеринде, Америкада, Казакстанда, Кытай, Кореяда бүт ааламды аралап жүргөн боордошторубуздун баарына Кудайым жакшылык берсин. Кудай Таалам ушул таптамынагы Сурияда, Йеменде, наркы Кытайда, берки наркы Бирмада болуп аткан апааттардан Кудай Таалам мусулман боордош бир туугандарыбызды аман-эсен алып чыгып кеткен болсун. Кудай Таалам ушул жерге мусулмандардын бардыгына мусулманча жашап, адамдарга тили менен, жашоосу менен, өзүнүн жумушу менен даават кылган, өрнөк болгонду Кудай Таалам насип кылсын. Кудай Таалам биздин келишибизге себеп болуп, ушинтип үмүт кылып келип, баарыбыздын башыбызды коштуруп, Кудайдын сөзүн сүйлөтүп атат. Кудай Таалам ошол кызмат кылган жигиттерибиздин, кыздарыбыздын тилеген тилектерин кабыл кылсын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Амин. Бирахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Айтыңыз, сүйлөңүз. Сүйлөңүз. Assalamu alaikum ustaz. Biz şagirdler özü ustaza barıp sabah alış kerele siz beyaka gelip bizge yürüyüp olacağız. Allah razı olsun. Amin. Birinci sorum, bu yakta her yerde işteyiz. Ben
GPS-тен мечит издейбиз. Мечит издегенде иранчтардын мечиттерин көргөнсө ошол жака жума барып окуса болобу. Жума мисалы башка мечитке жетишпесең ошол жерге барып окусаң чогуу. Алардын жанагы круглый жанагы таштар менен окушат экен. Мисалы бирде кирип калдык да. Мен кирип калдык. Кирсек ошентип окуп атышыптыр. Эмне кылышты билген жокпуз биз. Эки ракеттен мечит намазын окуп эле чыгып кеттик кайра. Экинчи суроо. Бул жакта Макдоналдс, анан Макс деген магазиндер көп. Тамак жей турган. Анан ошолордун ичинен мисалы Физбургер дегендер бар, балык менен жасалган. Ошолорун жесе болобу? Анан үчүнчү суроо. Бuyakta бойдоктор көп. Мисалы үйлөнөм дегендер. Мисалы үйлөнгөндө ошону кандай туура эме кылыш керек? Мисалы кээ-биркилер айтат, түз эле атасына барсаң жакшыраак депчи. Атасы менен барып атасы менен сүйлөшүп, кыздын колун сурасаң жакшыраак болот. Кээ-биркилер жүүчү жөнөтүш керек депчи. Шарият боюнча кандай ошол жерин айтып берсеңиз. Биринчи маселе жума боюнча негизи Швеция өлкөсү эме Дарыл Харп бул, Дарыл Салам эмес, Дарыл Ислам эмес. Жума маселесинде мусулман өлкөсү сыяктуу өтө катуу шарттар коюлган эмес да. Ошон үчүн эгерде жетпей калсаңыздар 5 намаз окуйсуздар. Аракет кылыңыздар, эгерде кеч калып калсаңыздар 5 окуй бересиздер. Тиги мечитке барганда 2 ракет окуп аракет эткенин сунуш кылат элем мен. Экинчи маселе боюнча бул тамак аш боюнча балыктын бардык түрү желе берет. Болгон ошо балыктын этин бышырган казанга башка эт бышырабы жок ошону такташ керек. Эгерде менимче башка эле казан, анткени балыктын жыты башка сиңип калат деп аралаштырышпайт да. Эгерде бычагы башка, казаны башка болсо, анда балыктын түрүн бардык жерден жей берсе боло берет. Эгер чочконун майын кошпогон болсо эле анын ичине, тактап коюш керек, ал жазылат, казаны өлөк болсо боло берет балыктар. Үчүнчү маселе боюнча эми атасы Кыргызстанда болуп, кыз бул жакта болсо, анан ошо кыздын атасына Кыргызстанга барып сурап келбей эле, телефондон айтып эле, ошол кыздын өзү сурап эле бияктан никелеше бериш керек. Кызын бияка жиберип коюп, анан тиякта отуруп алып, анан кайра кызды коргоп, ой деген ал акылга сыйбаган иш да. Ошон үчүн эгерде биякта болгон болсо, эгерде жубайлардын бардыгы эме үйлөнө тургандар, анда ошо кыз өзү телефондон ошого турмушка чыгып атам деп эле атасынын макулдугун алып неме кылыш керек. Эгерде кайната жакын боло турган болсо, кааласа өзү барса, каала бирөөнү жөнөтсүн. Бул ошол кандай оңой ушундай жакшы. Анан үйлөнгөндө ошол үйлөнүү канчалык жеңил, ошончолук береке болот да. Анан сөзсүз түрдө жана лимузиндер, анан тойлор, анан пышный бир нерсе, анын баарын кереги жок. Ошол 4-5 адам чакырып эле нике кыйдырып, ошолордун батасын алган ошол той болот да. Анан адамдар тойго акчасын кетирип, өмүр бою тойду төлөп жүрүштүн дагы кереги жок. Ошол той канчалык оңой, ошончолук жеңил, ошончолук ошол никеде урматтуу бир тууган береке болот. Ал эми бойдок жүргөн адам эч качан жарабай жүрө берет булчу. Анткени бойдоктуку чогулбайт, берекеси аз болот. Балким берекеси үйлөнсөң андан да көбүрөөк берекеси болот. Ошон үчүн үйлөнгөн аракетинде болуш керек, урматтуу бойдоктор. Бойдок жүргөн жакшы эмес. Пайгамбар нике сүннөт деген. Убакыт болуп калыптыр, убакыт